İnsan kede uykusu gelibey kalat adam balasının. Uyku dagı Allah Taala'nın tarafından beriledi. Bul dagı Allah Taala'nın bir nimeti. Kede bir kaygının sebebinen, bir oorunun sebebinen, bir kandaydır başka sebepten uyku kaçıp ketedi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Halid İbni Valid Mahzumi radıyallahu anhu bir jolu uykum gelbey atat dep arızdanıp kaldı. Peygamberimiz buna duanı öğretti. Allahumma rabbas semavati sab'i ve ma adallat ve rabbal aradin ve ma aqallat ve rabbaş şeyatin ve ma adallat kunni jaran min şerri halki kullihim cemi'an ayafruta aleyye ahadun minhum aw yabghiya azza jaruk ve celle tenavuk ve la ilahe gayruk ve la ilahe illa ente. Şu duanı okuyun dedi. Bu duanı okuyandan keyin elhamdülillah Allah Taala'm uyku verdi. Kebir adamlar dары içet. Uykusu gelbey kıynalat taң atqıçaktı. Demek buna Peygamberimizin aytkanına işenip durup okuy turgan bolsa, inşallah Uda kalasa sözsüz Allah Taala maga uyku verir. Bu rivayet Tirmizi'nin rivayetinde. Uyku adetlerinden egerde juwayına jakındap gusul vacip bolup kala turgan bolsa, eң jakşısı şu tündö ele juunup alış kerek. İslam dini taza din, tazalıkka çakırgan din. Gusulda 3 farzı var. Oğuzdu çaykap, murundu çaykap, jana çaştan putga çeyin her bir tükkö su jetkiriүү. Bir jolu. Tahta kulli şa'ratin janabatun. Hazret Ali radıyallahu anh aytat, her bir tüktün tübünde janabat var. Gusulduk kılışыбыз керек. Эгерде жуунбастан туруп, жей турган, иче турган болсо, биздин фиq боюнча алымдарыбыз айтат, макру tahрими, арамга жакын болуп калат экен. Ошондуктан, эгерде кээде түндө суктап калганда, түшүркөп калат, же болбосо жубайына жакындаганда, андан кийин тамак жебестен туруп жуунуш керек экен. Бирок кээ бир ушундай учур болуп калат. Орозо учурунда аз эле убакыт. Эгерде гусул кылып жууна турган болсо, саарлык жей албай калат. Саарлык жесе гусул кыла албай турган бир 5 мүнөттөй. Анда кандай кылыш керек десе, анда колун, оозу мурдун жакшы чайкап туруп тамак жеп, андан кийин гусул кылсын дейт. Демек, Hazret Ayşe radıyallahu anh enebizden rivayet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçan gusul vacip bolup kalganda, janabat bolup kalganda, anda uyattu jerin жууп, andan keyin namazga daarат alganday, daarат alıp anan jatat ele deyt. Demek eң жакшысы gusul kılıp anan jatış. Эгерде буга мүмкүнчүлүк болбой, uykusu келип атса, же чарчап турса, саарлап туруп эле багынатка туруп жуунам dese, anda колун ушундай daarат alгандай кылып, кыскасы айтканда, daarat alгандай кылып, daarat алып, namazga daarat algандай kılıp daarat alıp, anan jatış керек eкен. Эгерде түш көрсө, түш дагы кээде мындай болот. Allah Taala'nын тарабынан, кээде шайтандын тарабынан, кээде nafsинин тарабынан түш 3-кө бөлүнөт. Түшкө маани бериш керек. Түштө дагы өзүнүн таасири, мааниси бар. Бирок биздин шариятыбызда жакшы түш көрсөңүз, жакшы адамдарга, жакшы санаган адамдарга айтыңыз. Бардыгына эмес. Allah Taala түш аркылуу да куш кабар берет. Түш аркылуу куш кабар берет. Демек, жакшы адамдарга, сизди көрө алган, сизди баалай алган адамга айтыш керек түштү. Эгерде жаман түш көрүп калсаңыз, коркунучтуу түш көрүп калсаңыз, аны эч кимге айтпаңыз. Ошол жерде эле сол жагыңызга жаман түш көрүп түндө ойгонуп калсаңыз, ушу жаман түштөн Allah Таалады сактасын деп 3 жолу деп коюңуз. Кудай кааласа, ал жаман түш сизге эч кандай зыян бербейт. Эч кандай зыян сизге тийбейт. Эч кимге айтпаңыз болду. Түш боюнча ушундай. Эгерде түндөсү чочуп ойгонуп калса,
чочуп ойгонуп калса кандай кылат? Анда ла илаха иллаллахул вахидул каххар роббус самавати вал ард ва ма байнахуман азизул гаффар деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуасы бар. Эгерде түштө чочуп түнү түшкө үрүппү же болбосо чочуп ойгоно турган болсо кээде коркуу абалда болуп калат. Анда ушул дуаны окуй турган болсо Кудай кааласа баардык корккону кетип, кайра жүрөгү дагы нерв баардык нерселер өзүнүн жайына келет. Көз ачар замат мисвак колдонуу. Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ойгонгондо эле бисмилла деп ушу оозуна мисвак колдонот эле дейт. Дарат алганга чейин эле мисвак колдонот эле. Ооздон жагымсыз жыттарды кетирип, мына мисвактын канча деген таасирлери бар, пайдалары бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, мисвак менен окулган намаз мисваксыз окулган намазга караганда 70 эсе сооп. Мисалы азыр багымдат намазды баарыбыз окудук. Ким дарат алганда мисвак кылган болсо, ал 70 багымдаттын сообун алды да. Мисваксыз окуган болсо, ал бир багымдаттын сообу. Ошондуктан мисвакты биз колдогонго аракет кылайлы. Мисвак ар бир намазда, эртең менен турганда, жатаарда, тамактан алдын, тамактан кийин бул адамдын ашказанына өтө чоң пайдасы бар. Мына жерде балгамдын чыкканына, Аллахнын ыраазычылыгы, шайтандын ачуусу, ушу Алла субханаху ва таала мисвакта коюп койгон. Кече айтканда ичи менен жатпасын деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, бирөө жаткан экен, ичи менен жатпасын, Алла жакшы көрбөйт мындай жатканды депчи. Анткени башка бир риваяттарда келет, дозоктуктар ичи менен жатат дейт. Андан кийин эгерде чалкан жатат, чалкалып жатар турган болсо, бир бутун үстүнө экинчи бутун коюп жатпасын дейт. Мурунку учурларда эми мындай биз кийген азыркындай шымдар болгон эмес. Аураты ачылып калыш, уяттуу жери көрүнүп калышы мүмкүн болчу. Ошондуктан бир бутун экинчи бутуна көтөрүп жатпасын деген. Эки эркек же эки аял бир төшөктө жатпасын. Эки эркек, эки аял үстүндө бир жууркан жамынып алып жатпасын. Шайтан аралайт, бузулат, психикасы бузулат, нерви бузулат, акылы, акыйдасы, напсиси деген пайгамбарыбыз бекер тийган эмес. Адам өтө турган жалпы жолдо жатпасын дейт. Адамдар өтүп келе турган, чыга турган бар, ал жерде жатпасын дейт. Кийинкиси адамдар ушул мажлистер отурган жерде, ошол жерде жатпасын дейт. Эми адам уктаганда ыктыяры кандайдыр бир деңгээлде колунан чыгып кетет. Ошо ыктыярсыздыкта мүмкүн жел чыгып калар, мүмкүн да бир башка нерсе болуп калар, мүмкүн бир кээ бир адамдарда адаты бар, коңурук катык тартар. Жалпы адам отурганда ошол жерде отуруп уктаган жакшы эмес дейт. Кайлуула деп коет. Түшкү тамак жегенден кийин бир аз уктаганды түшкү уйкуну кайлуула деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силер кайлуула кылгыла, түшкү тамактан кийин бир аз уктагыла, анткени шайтан кайлуула кылбайт дейт. Бир риваятта келет, силер түштө уктап, түнкү намазга, түнкү ибадатка күч кубат алгыла. Саарлык жеп, күндүзү орозо тутканга күч кубат алгыла деген хадис бар. Демек, ушу саарлык жесе адам, Кудай кааласа күндүзү орозо тутканга дагы күч кубаттуу, бакубат болуп жүрөт. Ал эми күндүзү 1 саат болсун, жарым саатпы, 40 мүнөтпү, чарчаса 1,5 саатка чейин түшкү уйку пайдалуу, пайгамбарыбыздын сүннөтү экен. Бирок кайсы тамак жегенден кийин, тамак жеп, анан бир аз уктай турган болсо, бул өтө пайдалуу экен. Мынакей туугандар, уйку адептеринен бир аз айтып бердик. Ушуга аракет кылыш керек, амал кылганга.